Бишкекте мыйзамсыз орнотулган бир нече объектилер түртүлдү. Бишкек шаардык мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын, ошондой эле тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери мыйзамсыз объекттерди түрттүрүү иштерин улантып жатат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Лумумбаба менен Профсоюзная көчөлөрүнүн кесилишиндеги кароосуз калган 40 тонналык контейнер алынып, Элебесов көчөсүндөгү Той Ордо кафесинин тосмосу бузулду. Ошондой эле Чуй проспектисиндеги Шопоков, Токтогул жана Гоголь көчөлөрү мыйзамсыз Табышалиев көчөсүндө жайгашууда бузулду. Үй ээсинде тиешелүү документ жок болгон. Муниципалдык аймактын 35 чарчы метр жери бошотулду деп айтылат маалыматта. Булак медиа центр. Депортациялаймын. Москвада челе алып баруучу кыргыз мигрантын ашата сөктү. Орусиянын Москва шаарында Fashion TV Россия телеканалынын алып баруучусу Артур Светков тез тамактануучу жерлердин биринде иштеп жаткан кыргызстандык мигранттар менен кайым айтышып кеткен тасмасы пайда болду. Видеону Акипресс басылмасы 12 августта жарыялады. Тамактануучу жайдын кызматкери Акипресске билдиргендей, жаңжал Светков бет кап таккысы келбегендигинен келип чыккан. Мен сени азыр өлкөдөн депортациялаймын, балит. Ким менен сүйлөшүп жатканыңды билесиңби, чумошник? Сен каяктан келдиң бул жака? Бул жака эмнеге келдиң, чумо? Директорду чакыр деп Светков кыйкатканын тасмадан көрүүгө болот. Ал эми кыргызстандык теле алып баруучуга сен кимсиң өзү деген суроо узатып, директор сага керек болсо өзүң чакыр деп жооп кайтарган. Кийинчерээк Светков мигрантты көздөй идиш ыргытып, ага кол көтөрүүгө аракеттенген. Окуяны тасмага тарткан аялда кыргызстандык болушу ыктымал. Анткени кызматкерлер бири-бири менен кыргыз тилинде баарлашкан. Окуя болгон жерге полиция кызматкерлери келген. Алып баруучу кыргыз мигрантына каршы арыз жазды. Светков укук коргоо органдарынын жанында да кыргыз жарандарына орой мамиле жасаган. Кыргызстандыктар жооп кайтарып баштаганда полиция кызматкерлеринин бири аларга оозуңарды жабып тура аласыңарбы деп айткан. Ошондой эле видеонун автору кесиптешине кайрылып, анын коопсуздугунан кооптонуп жатканын белгилеп, үйүнө кантип кетет деп сарысана болгон. Ал эми алып баруучу менен чырдаша кеткен кыргызстандык көйгөй пайда болсо, элчиликке кайрылаарын билдирген. Макала жарык көрөр алдында Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен жана ИИМдин өкүлүнүн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Артур Светков Орусияда виджей Арчи Каймана аты менен таанымал. Ал биринчи канал, ТНТ, МТВ жана Муз-ТВ телеканалдарынын алып баруучусу болуп иштеген. Мындан тышкары ар кандай маданий, спорттук жана шоу-бизнес иш-чараларын алып барып келет. Ошондой эле ал Мегаполис радиосунун диджеи жана Mail.ru социалдык тармактын жарнама компаниясынын жүзү болуп эсептелинет. Булак клуб Чекит Азия. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет аскер кызматчыларын өзгөчө биздин чек араны кайтаргандарды колдоону улантат деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 12 августта Баткен облусундагы чек арачылар үчүн жаңы турак үй курулушунун пайдубалын түптөөгө катышып жатып. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев турак үйдүн курулушу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын коңшу Тажикстан жана Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны коргоо боюнча милдеттерин аткарып жаткан 20-22 аскер бөлүгүнүн кызматкерлери үчүн каралгандыгын билдирди. Кызмат имараты 3 кабаттан туруп 24 батирге ылайыкташкан. Жогоруда аталган үйдүн курулушу аяктаган соң татаал шартта кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлери ыңгайлуу турак үй менен камсыз болушат. Мамлекет башчысы аскердик бөлүктүн аймагына көрүп чыгып, аскер кызматкерлери менен бирге тамактанды. Алар менен баашып жатып президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн мамлекеттик чек арасын коргоо, анын көз карандысыздыгынын негиздеринин бири экендигин айтып, кызмат өтөө үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү жана аскер кызматчыларынын жашоосун жакшыртуу ар дайым мамлекеттин артыкчылыгы болоорун белгиледи. Кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова каза болду. Белгилүү акын кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова 83 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу акын жазуучулар өздөрүнүн социалдык тармагынан маалымат таратып, көңүл айтышууда. Маалыматтарга караганда акын коронавирустан каза тапкан. Өмүр баяны. Акын Гүлсайра Момунова Легенполь районуна караштуу Кең Арал айылында 1937 жылы 30 декабрда туулган. 1955 жылы 30 декабрда Талас шаарында орто мектепте,
1960 Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер институтун бүтүргөн. 1961-1969 жылдары Советтик Кыргызстан гезитинде кызматкер. 1971 жылдан Кыргызстан басмасында редактор. 1973-1993 жылдары Кыргызстан аялдары журналында жоопту катчы, башкы редактордун орун басары. 1993 жылдан республикалык маанидеги персоналдык пенсияда. Биринчи ырлар жыйнагы «Тилек» деген ат менен 1964 жылы жарык көргөн. Бир катар поэтикалык кыргыз тилиндеги жыйнактардын, 2 орус тилине которулган жыйнактардын автору. Бир топ жамааттык котормолордун авторлошу. Жакановдун «Возвращение песня» повестин кыргыз тилине которгон. Очерктери, публицистикалык макалалары басылмаларга жарыяланып келет. Кээ бир ырларына музыка жазылган. 1996 жылы Туркияда өткөн Атамекенди даңктоо ырларынын эл аралык конкурсунда Бозуй поэмасы Куттуу апта медалын жеңип алган. 1971 жылдан Жазуучулар союзунун, 1965 жылдан СССР журналисттер союзунун мүчөсү. Кыргыз СССРинин жогорку советинин ардак грамотасы менен сыйланган. 1987 жылдан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамын алган. 2001 жылы Эр Манас урпагы медалы менен сыйланган. 2003 жылы Түгөлбай ата адабий сыйлыгынын лауреаты болгон. 2011 жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны наамын алган. Булак коом чекит пресс. Гүмөндөр Абылов, Гүлсайра Момунованын ырлары композиторлор үчүн чети ойла элеккенч эле. Сиздин ырлар обончу композиторлор үчүн али чети ойла элеккенч, дейт театр жана кино артисти обончу Гүмөндөр Абылов. Бул тууралуу анын социалдык тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр билдирет. Таланттуу акын Гүлсайра Момунованын ырына обончу Гүмөндөр Абылов обон чыгарып, бирок таланттуу акын аны укпай кеткенин айтты. Эжеке, жазында карантиндин алдында Кутмурза Жакыбалиев инимдин автордук кечесинде бирге болуп, бир ырыңызды окуп бергениңизде мен аябай толкунданып, ушул ырыңызга обон жазам десем, кече бүткөн соң жедигер экөөбүздү үйүңүзгө ээрчитип барып, барпылактап болгон ашыңызды жайнатып, жүрөктө жүргөн сүйүү бар деген китебиңизди бердиңиз эле. Ырыңызга обон чыгарып, өзүңүзгө уктурайын деп 2 жума мурун эле телефон чалсам, өчүп болгонугунан жедигерден сурасам, ал киши шаарда эмес окшойт, жайлоолорго кетип калчу эле деп экөөбүз макулдашып, буюрса, мына бул жаман оорудан арылсак, сизге чогуу барып, уктуруп, жакшы ырдаган ырчыга ырдатып, майлатабыз, майлайбыз деп жатпадык белек. Аттең ай, кандай гана өкүнүчтүү. Обон чыккан жаңы ырыңызды укпасаңыз да, ден соолукта, аман эсен маңдайыбызда болсоңуз болбойт беле. Бир эсептеп, угуп калсаңыз да эмне. Бирок сиз бул дүйнөдөн кетсеңиз да, эмгектериңиз, сиз жазып калтырып кеткен ырларыңыз кыргыз элине кылымдап кызмат кылат эжеке. Сиздин ырлар обончу композиторлор үчүн али чети ойла элеккенч экенин билебиз. Жаныңыз жаннатта жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз майлуу болсун, кошуңуз алтын эжекем, деп жазган Абылов. Белгилей кетсек, кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова 83 жаш курагында каза болду. Булак Барометр чекит KG.